Кыргызстанда кышкы туризмдеги лыжа тебүү мезгили декабрь айында башталып, апрелге чейин улантылат. Өлкөдө кышкы эс алуу кеңири жайылгандыктан чет өлкөдөн келген туристтердин саны арбын. Алсак кышкы туризмге Арстанбап эс алуу жайына 20га жакын чет өлкөдөн туристтер келген. Мындагыларга коомчулукка негизделген туризм ассоциациясынын мүчөлөрү өз кызматын көрсөткөн. Турист биринчи жылдары, экинчи, үчүнчү жылдары аз болуп туруп, секин көпөйүп реклама болуп, азыр мына 2019 жылы уже 15-16га жакын 15-20 адамга жакын туристтер келип кетишти. Мен өзүм аларга 2 күндөй проводник болуп лыжа менен тоого алып чыктым аларды. Анан биздин зимний туризм 2007 жылдан бери баштап өнүгүп атат. Өлкөдө кышкы туризмди өнүктүрүүдө жергиликтүү лыжа базаларынын салымы чоң. Анткени алар өздөрүнүн материалдык базасын чындап, жергиликтүү жана чет өлкөдөгү туристтерди өзүнө тартып жатышат. Ал эми коомчулукка негизделген туризм ассоциациясына 17 адам мүчө болгон. Алар чет элден келген туристтерди жайгаштыруу жана жаратылыштын кооздуктары менен тааныштырышат. Коомчулукка негизделген туризм бул жалаң эле Арстанбапта эмес. Пример Жалал-Абадта деле бар, Ошто бар, анан Сарычелек, Кыргызстан боюнча негизи 15 группа иштешебиз. Анан биздин башкы офисибиз бар Бишкектечи. Ошол жакта баягы келген туристтерди бүт Кыргызстан боюнча жибере турган мемеде организация. Анан алар деген маркетинг менен меметет, алектенишет да. Кыргызстанда да лыжный меме өнүгүп атат. Негизден Арстанбап айыл аймагы өзүнүн ажайып кооздугу менен 4 мезгилде тең туристтерди өзүнө тартып келет. Эс алуучулар үчүн бардык шарттар бар. Туристтик базасы, Арстанбап пансионаты, спорттук лагерлер курулган. Бул да болсо Кыргызстандын экономикасын алдыга жылдырууда чоң өбөлгө болууда. Арстанбап туризм мекени кылымдар бою элдер эс алып келген, бирок 2006 жылдан Арстанбапта уже кышкы туризм өнүгүш башталды. Бүгүнкү күндө коомчулукка негизделген туризм деп элдин демилгеси менен ушу уюшманын немеси менен 25 конок үй жылда 300-400ге чейин Европадан, Америкадан келген конокторду ушундай кышкы туризмге тосуп алып жатабыз да. Арстанбап айыл аймагында коомчулукка негизделген туризм ассоциациясы 2001 жылы түзүлгөн. Ошол күндөн тарта өз ишмердүүлүктөрүн жүргүзүп келүүдө. Ал эми быйылкы кышкы туризмге чет өлкөдөн 20га чукул турист келип эс алып кетишти. Зарина Жапар кызы, Бекмат Алишер уулу, Базар Коргон району.